يا رب آمنا ما يعرف الياس والريبة، زاده القرآن والسنة وادعاه الداعي يجيبه. طارشي دنيا تقول إن على العهد والوعد نوفي. يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه، لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه. ريض يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه، لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه. Assalamu alaikum урматтуу замандаштар. Мына сиздер көрүп жаткан Star телеканалында аптабыздын ыйык күнү болгон жума күнү Аманат Мурас телеберүүбүз түз эфир аркылуу кайрадан мына экинчи көрсөтүүсүн баштайт. Мына бизде сиздер үчүн оңгулуу кептерин айткан бизде устазыбыз Назарбеков Илязбек Максутович устазыбыз. Устаз, өткөндөгү сөз кербенин алдын көздөй уласаңыз. Ассаламу алейкум. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Biz ötken günlerimizde айтылган сөздөрдүн бүгүн маңыздууларын, керектүүлөрүн бир аз кайталап эске сала кетип тургандан кийин бүгүнкү маекебизди улантсак. Өткөндө биз айтканбыз, Аллах Таала мээримдүү, чексиз мээримдүү, ырайымдуу. Ал бардык макулуктарын бейишке жараткан эле. Бейиште эч кандай кайгы капасыз жашай бергиле деп. Анан ошол жерде бейиште периштелер менен иблис, жин менен жана адам атабыз ортосунда өз ара бийиктикке, мен сенден кыйынмын деген улуктукка бир аз атайындашы болуп, анан кийин адам атабыз ал жерде эң бийик улуу экенин Аллах Таала баса көрсөткөндөн кийин периштелер адам атабызга салам иретинде жүгүнгөн айтты. Андан кийин иблис мен дагы эле баягы мындан албай, мен кыйынмын адамдан деп ага жүгүнбөй, сажда кылбай коюп бейиштен кууп чыккан деп айтылган. Ошол жерден бейиштен кууп чыккандан кийин иблис адам атабызды Аллах Тааланы айыптап, өзүн күнөөлөбөстөн, күнөөнү өзүнөн көрбөстөн кайра адам атабыз менен Аллах Тааланы айыптап, силердин үч алам дегени. Иблистин ошондон баштап адам атабызга, анын балдары, кыздары биздерге өч болуп калгандыгы. Анан иблис биринчи кууп чыккандыгы, кийин адам атабызды оюнун алдап, тыюу салган дарак жедирип коюп, аркасынан адам атабыз оюнубуз кууруп чыгып, анан кийин иблис тозокко түбөлүгө көндүрүп калгандыгы. Жана биринчи жүгүнбөй болгондо, экинчи кечирим сурагандыгы. Аллах Таала мүмкүнчүлүк бергенде, мен суйсам ошону дегенде кечирим сурагандыгы. Жана ошондо иблистин түнөлүп мекен сурагандыгы, анан адам балдар кыздардын канынан орун бер деп мекен сурагандыгы, ошол бизди азгырып бузуш үчүн. Андан кийин аркасынан адам атабыз иблиске алданып кууруп чыккандан кийин кечирим сурады. Кечирим сурагандан Аллах Таала өзүнүн мындай тыянак сөзүн айтты. Натыйжада иблис бейиштен кууруп чыкты, анан акык сөз берилгенде кечирим сурады, ошон үчүн ал тозокко өкүм болду. Тозокту түгөлүп калууга. Аллах Таала өкүмүн бузду, калем көтөрүлдү, сыячылык кургады деди. Анан кийин адам атабыз кечирим сурагандыгы үчүн, ой адам, сен азыр тозокко түшпөйсүң, сен кечирим сурадың. Бейишке кайра кайтпайсың, андан кууруп чыккансың. Деди дагы адам ата Аллах Таала жерди жаратып, жерге адам атабызды, оюнубузду, жананын канында иблисти, адам атабыздын балдар кыздарынын канында иблистин балдарын ошондой улан жаратып, бейишке кайра кайтып кирүү үчүн адам балдарына бейишке кайра кайтып кирүү үчүн атайын сыноо мүнөтүн берип жер үстүнө жаратты. Мындайча айтканда, жердеги турмуш, бул жер бейиш менен тозоктун ортосу.
экөөнүн ортосунда турабыз. Бүгүн кимде ким Аллах Тааланын Кудайдан айтканын угуп пайгамбарды ээрчигени кайра биздин биринчи үйүбүз болгон бейишке кайра кайтабыз. Кимде ким Кудайды укпай, анын элчисин укпай, шайтандын азырыгына жетектелип, шайтандын айтканына ээрчип аркасынан кеткени шайтан менен кошо тозокко кирет. Ошентип бир аздан кийин кыямат болуп, анан сот күнү болуп, анан эки жакка бөлүнө турган мезгил келет. Адам балдарынын бир тобу бейишке, бир тобу тозокко деп бөлүнө турган кез келет. Ошонун алдында турабыз. Мына өткөн маегибизде ушуларды айтып өттүк эле. Эми бүгүн сөзүбүздү ошол жерден улантып кетсек. Демек, биздин инсандарга бизге Аллах Таала жашоонун 4 бөлүгүн, 4 түрүн берген. Биринчи бул эненин ичиндеги жашообуз айлар менен эсептелет. 6 ай, 7 ай, 8-9 ай, 10 ай да бар. Экинчи жер үстүндөгү жашообуз бул жылдар менен эсептелет. 60, 70, 80, 90 жыл, 20 жыл, ар кандай жыл менен. Үчүнчү жер үстүндөгү жашообуз бул кылымдар менен өлчөнөт. 1 кылым, 2 кылым, 3 кылым жаткандар бар. Кыяматка чейин. Андан кийин жаннатта бейиштеги жашоо, ал түбөлүк. Анын түбү жок. Ал түгөнбөйт, токтобойт. Ушул жерине келгенде биз өзүбүздүн көңүлдү сооротуп, же болбосо ишеничибизди бекемдеш үчүн жашоо түбөлүк деген сөзгө бекем ишениш үчүн ар күнүбүз эле асманды карайлы. Асманды карай турган болсок, асмандын чеги кайерден түгөнөт, ааламдын галактика дейм, ошонун чеги кайерден түгөнөт. Мунун аралыгы канча эч кимдин акылы жетпейт. Бүгүнкү күндө илим билим, дүйнө илим билими эң түбөгө, эң чокусуна жетти десек болот. Себеби жүрөктү жана операция кылып жасалма клапандар жасап коюп атат. Чыбындын канатына уруч аппараттарды коюп, учуруп бир жерге киргизип атат. Кичинекей телефон аппаратында канча бир нерселерди жасап атышат. Ушу кичинекей телефон аппаратында эле канча функциялары бар, адам акылы жетпей турган. Спутник байланышы, бардык япондордун технологиясы деген, электроникасы деген бардык илимди карап келгенде айга баргандыктары, эми Марска аракет кылып аткандыктары бул илимдин туу чокусуна жеткендигин билдирет. Ошол туу чокусуна жеткен илим бүгүнкү күндө эки нерсени билбейт. Биринчиси ааламдын чеги кайда, акыр бүтөр жери кайда, муну билбейт. Экинчи ааламдын борбору кайда, муну билбейт алар. Демек, Аллах Таала мындайыбызга чексиз аралыкты, түбөлүк аралыкты коюп койгонда жаннатта турмушуңар, жашооңор түбөлүк. Жаннатта өлүм жок, бейиште оору жок, карылык жок, түбөлүк жаштык, түбөлүк чыңдын соолук, түбөлүк жыргал, баары түбөлүк. Андан кийин даратканы жок. Жаннаттын 5 жашоочуларынын жеген ичкен тамак-аштары жакшынакай жыттуу, мускус, тери менен бөлүнүп чыгып кетет. Даратканы деген жок. Демек, бул дүйнөдө инсан иренжиткен, инсанга жакпаган сасык жыттар, жаман сөздөр, кайгы капалуу көрүнүштөр жана кулакка жакпаган сөздөр ал жакта жок. Ал жакта жалаң гана сырык жакшынакай сөздөр, салам, ассаламу алейкум деген гана сөздөр. Демек, биз эми жашообуздун 4 бөлүгүн биринчи эненин ичинде жашоо өткөрдүк. Жер үстүндө жашап атабыз, көр үстүндө жашап турабыз, кыяматка чейин, анан жаннатка киребиз. Эми ошол акыркы бөлүгүндө, акыркы жашоонун акыркы чегинде тозокко түшүп калбашыбыз керек. Бейишке кириш керек. Улам Аллах Таала жаныбызды бир жашоодон бир жашоого алып өткөрүп отуруп, акыркысында жаннатка, бейишке алып келет. Ушул 4 жашоонун
эң маанилүүсү бул экинчиси жер үстүндөгү жашообуз. Жер үстүндөгү жашообуз кабырда жашоодо кандай жашайбыз? Ошого таасири бар, чечет ошону. Жана бейишке чыгабыз, тозокко чыгабыз, ошону чечет. Ошон үчүн 4 жашоонун эң бир маанилүүсү биз үчүн бүгүнкүсү. Бир жашоодон бир жашоого өткөнгө биз ишенишибиз керек, эмин келтиришибиз керек. Мисалы, боюнда бар аялдан, ичиндеги баладан интервью алсаң да, мисалы сүйлөшө алсак. Ой бала, жакында сен жер үстүндөгү жашоого келесиң. Жер тоолок, асман көк, өсүмдүктөр жашыл десең, ал бала айтмак, каяктагы тоолок жер, кайсы көк асман, мен андайды билбейм, көргөн жокмун. Мен бул жерде жакшынакай жашап атам, аба, тамак азык баары келип атат. Мен андай айткан жашооңо ишенбейм деши мүмкүн. Сен ал көрбөгөндөн кийин ага ишене албайт да. Аны төрөлгөндөн кийин, ой бала, мына эми келдим. Мына жер тоолок, асман көк десең, деп атат да. Эми көрүстүндө жашоо бар дагы. Сапарым менен ап көрүстүндө жашоо бар десең, кээ бири ишенип атат, а кээ бири койчу аны көрбөгөндөн кийин көрүстүндө бир кичине жерди чукуп алып барып адамды салып коет экен билгөндөн ал жакта кандай жашоо бар деп кайрадан ишенбестик кылып атат. Биз ошон үчүн бир жашоодон кийинки өткөнгө ишенишибиз керек. Алдыдагы келечектеги жашоого эмин келтирип ишенишибиз керек. Эгер келечектеги жашоого ишенбесек, анда биз өзүбүзгө жана өзгөлөргө пайдалуу жакшы инсан болбой калабыз. Бизди жакшы инсан кыла турган, бизди тарбиялай турган бул эртеңки жашоого ишенүү. Инсан эртеңки жашоого ишенгенде, ошол эртеңки жашоодо кыйналып калбайын, азапка түшүп калбайын деп ишенсе, билсе, өзүн оңдойт, өзүн жакшы жолго өзү салат. Анан жана айткан иблистин балдары каныбызда. Ал биздин акыл эске, жүрөккө шыбырап, өзүнүн бузуку пикирлерин салып турат. Иблис айтат, каныбыздагы шайтан айтат, бул дүйнөдө жашоо, өмүр бир келет, жаштык бир берилет, кайра кайталанбайт. Ойлонуп, жыргап, гүлдөп жашап кал деп азгырып атат. Өлгөндөн кийин эч ким билбейт, кайра тирилерин. Өлгөндөн жашоо керек экен, эч ким билбейт. Бул дүйнөдө жакшы жашасаң болду деп азыр кылып атат. Баягы ойнап ал, ойнорангалар бул дүйнө, гүлдөп ал, ойнорангалар бул дүйнө дегендей. Ошол сөздү ушу шайтандар чыгарып атат да. Ойногула, гүлдөгүлө кыздар, ойногонду, гүлдөгөндү, жабаганды биле албай, кайра өмүрдү өткөрүп койбогула кыздар деп дагы дүрүп туруп атат. Турумуз жакка буруп. Биз ойногон, гүлдөгөн, билеген келген эмеспиз. Биз атабыз бейиштен кууруп чыгып калгандан кийин кайра бейишке кирип алалы деп келгенбиз. Сонун үмүтөлү. Ошол чындыгы түбөлүк жашообузда жыргалда бололу деп келгенбиз. Түбөлүк жашоодо тозокко түшүп алсаң жаман болот. Бул дүйнөнүн жашоосу биринчиден убактылуу, экинчиден чындык жашоо эмес. Мисалы, убактылуу экени кечээ инсан бүгүн жок, бүгүнкү инсан эртең жок. Кандай гана адам бир арабызда жүргөн, кетти баары. Эми биз да алардын аркасынан кетебиз. Демек убактылуу экени маңдайда көрүнүп турган факт. Экинчи, чындык жашоо эмес. Чындык жашоо эмес экендиги кайталануудан турат. Дасторконго коюлган тамак аштардан кайсысын болсо да алып жей электе ошонун даамы кандай экен, жыты кандай экен билебиз. Сен өмүр бою канча жолу жедик. Баягыны да кайталайбыз. Баягы кайталана берет. Күн эртең менен турмай, бети кол жууп, дарат алып, намаз окуп, жумушка барып, кечке чейин рызык издеп, таап келип, кечинде жеп, анан кийин жатып алып, эртең менен туруп, дагы жуунуп таранып, дагы жуунуп, дагы рызык издеп, дагы таап келип, жатып алып, ушул менен кайталанып атат. Анан бейиште болсо, кечеги жашап өткөн күн бүгүн башка, бүгүн жашап өткөн күн эртең кайталанбайт. Бейиштин дасторкуна келген даам ушул боюнча кайра коюлбайт, анда башкасы келет. Ушул жерин айтканда, биз өзүбүздү
ишенимибизди бекемдеш үчүн Алла Тааланын Куранында 2 жерде айткан манжа так жөнүндө ойлонуп койсок, эстесек ишенип калабыз бекем. Алла Таала Куранын 2 жеринде айткан. Манжа тагылар бар. Сүрөт тартылган манжаларга. Кыямат сот күнүндө мен силердин тилиңерди, сөзүңөрдү алып коем дагы. Колуңар менен сүйлөшөм. Колуңар эмнени кармады, кайсы жерде болду, ошону тагы түшүрөт да, ошо менен жооп бере бересиң деген. Бул болсо мен жаңылым кечээ 18-кылымда Артур Конан Дойл деген кишинин себеби менен ачылып атат. Дактилоскопия, анан кийин криминалистикада ушундай колдонуп атышат. Ошондо манжа тактын атанын манжа так баласыныкына, кызы энесиникине, эгиздин дагы манжа так бири-бирине түшпөйт. Бир мага берилген бир манжа так менден мурдагы адам атанын балдары менен жана менден кийин кыяматка чейин төрөлчү адам атанын балдарынын биринде да болбойт. Ошондой эле кар бүртүкчүлөрү кыш ичи канча миллиарддаган сан санагыс кар бүртүкчүлөр түшсө, ошонун баары сүрөтү биринин бири кайталабайт. Буга чейин канча кар түштү ааламга, кыяматка чейин канча кар түшөт. Бирден кичинекей кар бүртүкчөсү ошол биринин эч качан кайталанбайт. Бир кар бүртүкчөсү уникальный дейт. Уникум, эч качан экинчи кайталанбайт. Америкалык окумушту Дэвид Плессен деген окумушту 6000 кар бүртүкчөлөрүн тартып көрүп, анан чоңойтуп фото сүрөтүн чыгарып көрүп, анан айтканда 6000 биринчи кар бүртүкчөсү мен тартканга аракет кылбадым, себеби акылдан айнып калам деген. Мына ушул сыяктуу Алла Таала демек кайталангыс нерсени жаратат экен. Жана зебралардын сүрөттөрүндө айтышат. Эч качан эки окшош сүрөттүү зебра жок деп. Эч качан биздин эки окшош жытыбыз жок. Ар биринин өзүбүздүн ылайык жытыбыз бар, бул кайталанбайт. Мындай кайталанбайт. Демек, ушул биз көрүп турган факты бейиште, чыныгы жашоодо бүгүнкү көргөн жыргал эртең кайталанбайт. Башкасы жаңысы уламдан улам келип отурат. Инсандар улам эртең кандай жыргал бар экен, кандай жаңычылык бар экен деп жашап отурушат. Максат дүйнөгө келгендеги ойноо, бийлөө, жыргоо, же болбосо дүйнө топтоо жакшы жашоого аракет кылабыз. Бул дүйнөдө эмес, тиги дүйнөдө жакшы жашоого аракет кылып. Ошол менен катар бул дүйнөдө жашоону унутпаш керек. Мисалы, кээ бирлерибиз бар, кээ адамдар бар. Бул дүйнөнүн аркасынан түшөт дагы жакшы машина, жакшы үй, жакшы тамак деп жүрүп, көп тамак деп жүрүп, акыретін унутуп калат. Бул дүйнөдөгү жашоосун камгөрүн унутуп калат да, бул дүйнөдө эми ыйлап кор болуп азапка түшөт. Кээ бир инсандарыбыз бар, бул дүйнөнүн жыргалын таштап коюп, телевизор көрбө, радио укпа, же болбосо бул дүйнөдө жакшы жетишкендик, жакшы нерселерди пайдаланба, сен акыретти гана ойлон, бул дүйнөнү ойлонбо, акырет үчүн гана жаша деп туруп, бул дүйнөнү унутуп калып атышат. Биз болсо ошол экөөнүн ортосун алабыз. Биз мындайча айтканда акыл эстүүбүз. Алардын окшоп келеси болуп калган жокпуз. Биз мындай кылабыз. Бул дүйнөнүн да жыргал үчүн аракет кылып жашайбыз. Экөөнүн тең жыргалын максимум алышка аракет кылабыз. Бул дүйнөнү да көрүп калайлы, тиги дүйнөнү да жыргап жашайлы деген принципте жашашыбыз керек. Ошон үчүн Пайгамбар алейхиссалам айткан, биз дайыма Пайгамбар алейхиссалам сөзүн жетекчилик алабыз. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан, эртең өлүп калчудай акыреттин камын көр. Түбөлүк жашап, өлбөй түбөлүк жашап калчудай бул дүйнөнүн камын көр деген. Алла Таала бизге Куранда аят менен дуа үйрөткөн. Пайгамбар алейхиссалам ошо дуа